Ассаламу алейкум достор. Бүгүн мен сиздер менен ушул ташты жыгачка отургузуп бир сонун кайрак жасайын деп чечтим. Достор, бүгүнкү видеону мен эч кимдин жардамысыз эле өзүм жасаган держатель менен тартайын деп. Держатель орнотуп алдык. Эми рейканын бетин тегиздеп алабыз. Рейка ширинасы 7 сантиметр, узуну 20, талшынасы 5 сантиметр. Мен бул ташты бир аз болсо да тегерек формага келтирип алдым. Таштарды бул жака салып орнотобуз эми термоклейдин жардамы менен. Атайын термоклей бар. Базарда 300 сомдун тегерегинде турат. Деги эле бул термоклейди көп нерсеге колдонсоңуздар болот достор. Ар кандай буюмдарга алып алсаңыздар аябай пайдалуу. Сунуштайм сиздерге. Айланасы жылчыксыз болуш үчүн клейден куюп туруп, апилкадан сөйлөп коебуз. Андан кийин паяльниктин жардамы менен күйгүзүп алабыз сыртын. Кааласаңыздар күйгүзбөй койсоңуздар деле болот. Күйгүзбөй эле баары эле лак берсеңиздер да болот. Мен күйгүзүүнү туура көрүп күйгүзүп жатам. Деревянный лак менен лактайбыз күйгүзүп бүткөн соң. Лактап бүтүп 1 сутка кургатып коюп коебуз. 1 суткада кургайт лак. Достор, биздин таш кайрагыбыз даяр болду. 1 сутка кургатып алгандан кийинкиси. Эксперимент кылып көрөлүм достор, Так, тетрадь алабыз. Ол бычак менен таракты кесип беребиз. Эми кайрап туруп кесип беребиз. Бүткүн барак. Экинчи бычакты эксперимент кылып көрөлү.
мынакей достор. Достор, мен жасаған қайрақ сіздерге жаққан болса, Қырғыз мастер Кеңеш Оксеметеев каналына қатталып, лайк басып, комментарийлерді қалдырыңыздар. Кейінгі видеода қызықты нәрселерді жасаймыз. Рахмат барыңыздарға. Саламатты болыңыздар.